Толтура ойлордон кулагы чуулдап чыкты. Эшикти ачып кимдир бирөө киргенин укканда чочуп кетти. Азамат менен Айназик экен. Апа, кыздын үнүндө коркунуч бар болчу. Чачылган үйдү көрүп чочуду окшойт. Бул жактамын кызым, деди анан ордунан козголбой. Эмне болду? Эч нерсе кызым, камсанаба. Курсагың ачкандыр, чай коелу, атаңды чай ичип кетти. Ал эч нерсе деп түшүндүргөн жок. Конок бөлмөдө Айназик байел Азамат менен каткырып, чуу көтөрүп ойноп жатышат. Балдарынын Азаматтын күлкүсүн угуп туруп ыйлап жиберди. Өзүн токтотоюн деп алаканы менен оозун жапса да болбоду. Ый сыртка жулунуп жатты. Аптыктырып, думуктуруп, артка кайткыс жылдардагы катачылыктарды оңдоого мүмкүн эмес экендигин сезүү ушунчалык оор болчу. Өкүнүч көкүрөктү өйкөп жатты. Көрсө бакыт деген ушул эле болмоктура. Конок бөлмөдөгү балдарын сүйгөн атанын наристелери менен ойноп, кошо каткырып жатканын угуу эле жетиштүү болмоктура. Бакыт деген ушул болмок экен да. Саресеп сала билгенде жалтыракты эмес, баалууну тандай билгенде коңшу бөлмөдө ал бактыга толгон каткырыкты укмак экен. Күн сайын жаңылыптыр. Аз өтпөй баары ашканада отурушту. Өзүнчө отургучка отурган байел бир нерсени эстеп кеткендей отургучтан шыпырылып түштү да, акырын барып Азаматтын тизесине жабышты. Сенин жаныңа отурам, деди ал аны тиктеп. Азамат жылмайып аны алдын алды. Маңдайынан өөп койду баланы. Айсылуу аны тиктеп туруптур. Кечире аласыңбы? Кечире алсаң кечирчи. Мен сага зармын. Ушунча жамандыктардан кийин, ушунча көңүл калуудан кийин, өкүнүч, каталардан кийин мен сени билдим, түшүндүм. Эми сага зармын. Мени кечирчи. Кечирсең эле суугуңа тоңуп, ысыгыңа күйөт элем. Оорусаң жаныңда болуп чекеңди сылайм. Сен жакшы көргөн адамдардын баарын сага кошулуп жакшы көрөм. Сени менен бир бүтүн болом. Кечирчи. Кечир да жумуштан чарчап кел. Сүйүү толгон көздөрүм менен аяп карап, мойнуңа асылып, ысык чайымды берем. Кечирсең эле күн сайын сенин кандай мыкты адам экениңди өзүң айтып турат элем. Сени сүйөрүмдү айтмакмын. Ооба, ушунча жыл сени барктабай, сени сүйбөй жүргөнүм үчүн күн сайын кечирим сурап, бала сүйө алган аталык сапатыңды сүйөрүмдү, жигитчилик кенендигиңди сүйөрүмдү саймедирейт элем. Сенин кучагыңа жылынмакмын. Кучагыңда туруп алып жүрөгүңдү өзүм жаралап, өзүм кескилеген жүрөгүңдү дарылайт элем. Күн сайын жылуу алаканымды ошол мен ооруткан жүрөгүңдүн тушуна коюп уктамакмын. Жылытууга аракет кылмакмын. Кечирчи, же үмүт берчи, жөн гана суз карап койбочу. Үмүтсүз калтырбачы мени. Бир эле белги бер. Жүрөгүңдү жылытууга бар күчүмдү жумшайм. Көздөр ушинтип жаткан. Азамат анын баарын окуй алган жок. Бирок мурда көрбөгөн кайсы бир учкунду көрдү. Көзүн ала качты. Күнүгө эле ошол жакка барасың. Деги кайра алып албайсыңбы ошону? Айбек эмнегедир ачууланып сүйлөдү. Досунун дагы түн ортосунда келгенин жактырган жок. Кимди? Айсулууну да кимди болмок эле? Билбейм. Билбейм? Мээң ордундабы? Айбектин көздөрү чакчая түштү. Тимур экөө кайра жашабай калышыптыр. Келесо, сенде кайра үмүт жанган турбайбы? Баарын унутупсуң да, башыңды айлантканын, кызын сага каратып коюп, Тимурдун төшөгүнө киргенин, анын айынан эл жерден безгениңди. Апаңды унуткан турбайсыңбы? Керек болсо, ал кыз да сеники эмес. Анын атасы бар. Өз атасы эле карап алат. Сен эмне эле ыйык кейиптенип жатасың? Токтотчу. Сенин психикаң жайында эмес. Текшереличи. Ооба, мени зөөкүрсүң дешет. Кантип бирөөнүн баласын өз баласындай жакшы көрсүн? Эмнеге болбосун? Толтура күнөөлөрдү кетирди, кечиресиңби? Эмнеге кечирүүгө да болбосун? Кечирүү, жакшы көрүү зөөкүрлүкпү? Балким сен психикаңды текшертесиң. Сенин оюңча сен ыйыксың, калган дүйнө психиатрга барыш керекпи? Жок, мен сага кандай киши болсом сол киши көрүнгөнү жатам. Эгер мен бала чакамды, аялымды дагы бир башка жашыраак аял үчүн таштап кетсем, бул сени чочутмак деле эмес, туурабы? Керек болсо, жашай алалы алды деп суктанмаксың.
бакыт издеп жатат, эркин адам деп актамаксың. Эгер мен аялыма да, балдарыма да кол көтөргөн, аларды кууруп турган кызыл камчы күйөө болсом, бул да сага кадимкидей көрүнбөк. Үй бүлөсүн катуу кармайт, аялын башкарат деп мага окшошкун келмек. А мен болсо башкадан боюнда болгон кызды жакшы көргөм. Анын баласына ата болгум келген. Себеби өзүм атасыз өскөм. Дагы бир байкуш болгондо да кыз атасыз өспөсүнчү дегем. А силер мени келе соо дедиңер. Соо киши мындай кылбайт дедиңер. Керек болсо Айсулуу да ушундай жинди менен эмнеге жашайм? Боюнда бар кызды алган, каны башка баланы жакшы көргөн бир кемпай турбайбы деди да менден качты. Бирок айтчы, баланы жакшы көрүү бул оорубу? Бала бактылуу болсун деп аракет кылуу бул сага оорубу? Турмушунан жаңылган бирөөгө боор ачуу, аны боорго тартуу бул оорубу? Кантип жашайсыңар? Энеңдин арбак үчүн ушуга барбашың керек. Мен күйүп айтып атам, досум. Энемдин арбак үчүнбү? Энемдин өлүмүнө бир адамды күнөөлөп эмне табам, айтчы? Мен күнөөлүүмүн баарына. Мен билем аны, андан эч кайда кутула албайм. Ал мен деп азап тартып жүрүп өлдү. Сый көргөзө албай калды мага. Күнүгө өкүнүп жашап келе жатам. Ал менин жүгүм. Жок, ошондо алганы жатасыңбы Айсулууну? Сөздү көбөйтпөй айтчы. Кандай болсо да ал менин чечимим болот. Сен деги эмнеге таянып чечим чыгарасың? Айбек ордунан туруп столду тарс эте муштап жиберди. Эмнеге таянып? Мен балдар жетим калбасын дейм. Аларда эмне күнөө? Аларга ата болуу мүмкүнчүлүгү бар болсо, эмнеге ал мүмкүнчүлүктү пайдаланбашым керек? Айсулуу мени менен бактылуу боло алам десе эмнеге жок дешим керек? Жок дегенге себептер азбы? Баарын балдарга байлай бербечи. Өзүңдү өзүң алдабачы, деди Айбек. Мен сага азыр кандай деп, эмне деп гана түшүндүрбөйүн, сен мени түшүнө албайсың. Сен жиндисиң, башын ийкегилеп жиберди Айбек. Ооба, жиндимин. Каны башка кызымды жанымдан артык көргөн жиндимин. Дүйнө сен ойлогондой эмес. Азыр деген бөрү заман. Сендей жиндилерди пайдалангандардын заманы. Айсулуу Тимурлардын заманы. Сени кайра башыңды айлантат. Ылайыгы келгенде кайра Тимурга кетип калат. А сен жүрө бересиң чайналып. Сендейлердин шөлбүрөп өзүнө өзүң тың боло албагандардын тагдыры ошол. А сен бир кезде Назик экөөң Айсулууну алып ал деп мени көндүргөнүңөрдү унутуп калдыңарбы? Сен эми мага күйгөн адам болуп чыга келдиңби? Мен энемдин арбагы тууралуу ойлонгон адам болуп кеттиңби? Азаматтын тамагы буулуп чыкты. Ал дагы эле жакшылык, сүйүү, бакытка алып барары тууралуу талашкысы келген. Бирок чынында эле аны өмүр жолунда жолуккан улам бир адам пайдаланып эле келе жатыптыр да. Эмнеге? Анын жумшак мүнөзүн, боорукерлигин башкалар алсыздык, зөөкүрлүк катары көрүшөт турбайбы? Бирөөгө жамандык кылбайын деп эле жүрөт. Жакшылыгым артсын дейт. Кана, анан ага жакшылык жааганы. Эшикти тарс жапты да чыгып кетти. Басыгы катуулап баратты. Башына балким ушундай ишеничсиз дүйнөнү таштап эле кетиш керектир. Ыркырашып эле жашап өтүүнүн пайдасы эмне? Деген ой улам келип жатты. Айласыз коңгуроону басты. Арыдан кимдир бирөөнүн эшикти ачууга басып келе жатканын угулуп турду. Нуржан болчу. Эшикти ачып эле маңдайындагы Тимурду көрүп, аны менен тиктеше түштү. Сагынган болчу аны. Келдиңби? Деди ал аяган түрү менен. Табалап жатасыңбы? Жок, күтүп жаткам сени. Сагынып кеттим. Мойнуна асылып бекем кучактап алды. Негизи мен туура эмес кылып койдум. Кечирип койчу, Балдарыңа жолуксаң жолугуп тур, бирок аялың коркуп жатабыз, биздикинде болуп турчу дегенде. Кызганычым башыман ашып кетти. Нуржан Тимурга тамак салып берип жатып сүйлөдү. Камсанаба, сага таарынган жокмун. Бирок эми мен алардыкына барбай эле коеюн деп чечтим. Жок, мен каршы эмесмин, деди Нуржан. Мен ошентип чечтим, ошондой туура болот, деди Тимур. Октябрдын муздак шамалы Москванын түнкү көчөлөрүндөгү жалбырак сапырып жатты. Бир караганда коркунучтуу сезилген чечкиндүүлүк менен Азамат бет алдын тик карап алып, Москва дайрасынын ал өйүзү менен бул өйүзүн бириктирчү көпүрөнү көздөй кадам таштап баратат.
Бүттү деп жатты ал өзүнө өзү. Ал мына бүгүн туңгуюкта калганын сезди. Ооба, анда ишеним түгөнүп бүттү окшойт. А балким ал мурда эле түгөнгөндүр. Жөн эле үмүт жетелеп жүргөн чыгар. Азыр болсо үмүткө да ишеним өчкөндөй. Кадам сайын кадам. Көпүрөгө жакындап баратат. Жалгыз ушул жол калды. Көпүрөдөн муздак сууга секирет. Суу муп-муздак. Ал өмүрүн сактап калам деп жанталашпайт, чыдайт. Баарына чыдап, ушуга чыдабай коймок беле. Анан баары бүтөт. Кала берсин, башкалар ушул дүйнөдө ишеничти тепсеп, үмүттү өлтүрүп алып, сүйүүнү кемчилик, бирөө үчүн жашап өтүүнү акылсыздык катары көргөн өзүмчүл дүйнөдө кала беришсин. Ал калбайт. Жанагы ишенимдүү кадамы менен келип эле көпүрөнүн муздак темирин кармаганда тык токтоду. Айназик, ал кантээр экен? Жүрөгү түрсүлдөп катуу каккылап жибергендей болду. Мына, ушул дүйнөдө калууга негизги себеп. Мына деп жибергендей болду жүрөгү. Кабарсыз кетсе ыйлайт чыгар. Канча күттү эле аны. Эми минтип жанына келип. Ооба, мен бармын. Сени унуткан жокмун. Эми жаныңда болом деп жатып эле кайра жок болуп кетсе. Кадимкидей эле үнүн сыртына чыгарып, өзүн өзү шылдыңдап күлүп койду. Анан кадимкидей эле каткырып жиберди. Ал көптөн бери минтип күлө элек болчу. Өзүн өзү шылдыңдап күлдү. Куур намыстыгына каткырды. Жашоо үчүн толтура себептер бар экенин байкады. Эгер кимдир бирөө жөн эле бир пайдасыз ойлор менен жашоосун оорлоткусу келсе, оорлото берсин. Ал антпейт. Ал кызын кандай жакшы көрүп келген болсо, ошондой жакшы көрө берет. А эгер Айсулуу аны бүгүн эртең менен эле караган көздөрү менен өмүр бою карай турганын анык болсо, эмнеге баш тартуу керек? Айсулуу таптакыр аны минтип караган эмес. А ким билет, балким ал эми сүйгөндүр, чындап билгендир аны. Эл эмне дейт? Элби? Элдин эмне, өзүнүн көйгөйү аз бекен? Азамат дагы каткырды. Эл деп келген, дей берет. Бактылуу болууга башкалардын ою эмнеге тоскоол болушу керек? Ал уктай элек. Гүл сатуучу дүкөндөн бажырайган хризантемалардан 2 букет алды да кызына жөнөдү. Бүгүн кызы мектепке өзү узатат. Аны эч ким келет деп күтпөсө керек. Коңгуроону бир топко басып турду. Айсулуу эшикти ачты, таң калып калды. Сен? Ооба, мен. Бул болсо сага, деди ал Айсулууну суроо сопкутсуз эле жүзүнөн өөп. Кызым ойгондубу? Аны бүгүн мектепке өзүм алып барайынчы. Ата, уйку сураган кызынын үнү чыкты аркы бөлмөдөн. Анан ал дагы көзүн ушалап чыга келди. Мына бул болсо сага, жаным десе. Ай, сонунго рахмат. Кыз жароокерлене карап атасын кучактап койду. Кийине кал, мектепке узатам сени. Кыз каткырып күлүп жиберди. Кубанды окшойт. Ата, бизде бир жума каникул болот, мен мектепке барбайм, деди да дагы каткырды. Анын күлкүсү ушундай жугуштуу болчу. Азамат да, Айсулуу да каткырды. Андай болсо бүгүн сейилдеп келели баарыбыз. Күлүп бүткөн соң Азамат сүйлөдү. Ура! Кыз колдорун өйдө көтөрдү. Балдар аянтчасында Айназик менен Байел башка балдарга кошулуп ойноп жатышкан. Суукко, деди Айсулуу, Азаматтын жанында отуруп ичиркене. Үшүдүңбү? Келе колуңду. Жигит Айсулуунун алаканын өз алаканына батырып, күрмөсүнүн чөнтөгүнө салды. Экөө тең балдарды карап отурушат. Чөнтөктө болсо манжалар кучакташып калышты. Денелерин жылуулук аралап баратты. Айсулуунун көздөрү күлмүңдөп жатты. Ууртуна толгон жылмаюуну да жашырууга мүмкүн эмес болчу. Бул колум да үшүдү. Айсулуу экинчи колун да Азаматтын чөнтөгүнө салды. Азаматтын кара жумуштан туурулган катуу колун 2 алаканы менен курчап алды. Арыда ойноп жаткан Айназик бир кезде тык токтоду да атасы менен апасы турган тарапты карады. Апасы атасына жакын отуруп, колдорун анын күрмөсүнүн чөнтөгүнө салып, бактылуу болуп алыптыр. Кыз аларды жылмайып карап алды. Анан көк асманды тиктеди да рахмат деп шыбырап, көктөгү кимдир бирөөгө көз кысып койду. Балдар уктады, мен басайын анда. Азамат кире бериштеги кийим илгичтен күрмөсүн алды. Сен, Айсулуу тайсалдап кетти. Сен кетесиңби? Кетпечи дейси келди.
Бирок тамагы буулуп айта албай койду. Азамат эшикти ачып босогону аттаганда гана азыр бул адамды жанынан чыгаргысы келбей калганын сезди. Азыр кетирип жиберсе эле аны жоготуп алчудай. Азамат, сен билем мени кечирүүгө мүмкүн эмес. Бирок сага жасаган баардык жамандыгым үчүн кечирип койчу. Мен сөзүн улай албай калды. Азамат болсо аны тиктеп катып калыптыр. Ортодо пайда болуп калган жымжырттыкты жигит бузду. Ал кандайдыр бир үмүт менен: "А сен мени менен Кыргызстанга кетесиңби?" деп сурап жиберди. Бул ой анын башында көптөн бери эле бышып жүргөн окшойт. "Жүр кайра Кыргызстанга кетебиз. Бирок сен макул болсоң эле." "Ооба, кетмекмин. Болгону сен кантесиң, Азамат? Сен мага эч нерсе кылууга милдеттүү эмессиң. Мен жөн гана кечирим сурадым. Мен баардыгын кеч түшүнүп калдым. Кайра мени ээрчитип барсаң, туугандарың эмне дейт? Эл эмне дейт? Айылыңда жашай албай каласың го." "Жок, менин айымдан кайра азап тартышыңды каалабайм." "Сен мени таптакыр жакшы көрө албайсыңбы?" деди Азамат. "Мен сени сүйөм, Азамат. Мен эми чындап сени жакшы көрөм. Бирок баары кеч болуп калбадыбы? Баарын талкалап салыптырмын да сенин көңүлүңдү калтырдым. Бирок бактылуу болот белең? Сенин кайра азап тартып калышыңды каалабайм. Ырыскан эже эмне дейт? Менин айымдан көп эле азап тарттың го, жетишет. Сени жакшы көрөм. Сен эми бактылуу болчу. Бактыңа жолтоо болуп каламбы деп корком. Сен эми бактыңды тап. Бакытты таап алууга болбойт, аны кураш керек. Мен сени менен бакыт курай алам. Көзүм жетип турат", деди Азамат. Айсулуу Азамат сөзүн бүтүргөнчө эле анын мойнуна асылып калды. Бул ушунчалык тездик менен болду. Болгондо да жасалмалуулугу жок. Анын денесин азыр мээси эмес, жүрөк туштан келип жаткан жылуу толкун башкарды окшойт. Ал кантип Азаматты кучактап калганын билбей деле калды. Ушунчалык тааныш жыт, жылуулук, ичинде болсо кубаныч, шүгүрчүлүк, баардык кыйынчылыкты жеңүүгө шыктандыра тургандай өрөп күткөн ишеним шарпылдап аралашып, бакыттын толкунун жаратып жатты. Ал эң биринчи жолу бакытты сезди. "Кандайсыз, эже?" Азаматтын үнүн угам деп ойлобосо керек. Телефондон ырыскандын нес болуп калганы сезилди. "Алло, эже, сен эмне сүйлөп калдыңбы?" "Сен..." Эжеси жашык болуп калыптыр. Андан ары эмне деп сүйлөгөнү деле билинбей калды. Ыйлап да, кубанып да жатты окшойт. "Жакшы, жакшы, баары жакшы. Ыйлабачы эми. Эже, мен жакында Кыргызстанга барганы жатам. Айсулуу анан балдар менен барам." Саамга унчукпай калды Рыскан. "Кантип болсун ушундай? Ушунча да жумшак болосуңбу? Адамдын жумшагын адам жейт дейт. Мен эми аларды таштай албайм. Азамат, андай болсо сен айылга келбей эле кой. Үйгө да келбе. Ушунча азаптардан кийин сага сөзүм деле жок, байкуш апам." Ыйлап баштагандай телефонун коюп салды. Азамат кайра чалып көрдү, бирок эжеси телефонун албай койду. "Апа, билем, мени сен гана түшүнмөксүң. Кантип аларды таштап кетем? Башкалар таштап кетишпеди дешет. Сен милдеттүү эмессиң да, алар өзүңдүн дагы балдарың эмес. Айсулуу сага канча азап көрсөттү. Кантип кечиресиң дешет. Мен жакшы көрөм балдарды, Айсулууну. Ал менден кечирим сурады. Сурабаса деле кечирмекмин. Мен эми чыныгы Айсулууну көрдүм. Ооба, аны жакшы көрөм. Мурункудан дагы. Кантип кызымдан жүз буруп кетем, апа? Мен анта албайм. Билем мени жектешет. Көк мээ, келе соо дешет. Бирок апа, биз эмне өмүрдү мен деп эле жашап өтүшүбүз керекпи? Анте турган болсок, эмне башкаларды жакшы көрөм дейбиз? Баланы жакшы көрөм дейбиз, жубайыңды, ата-энеңди, досуңду, тууганыңды. Жакшы көрүү деген бул сен жакшы көргөн адамдарда баары жакшы болсун деген кеп да. Аларды чындап жакшы көрсөң, аларды бактылуу кылуу үчүн аракет кыласың да. Мени түшүнөсүң деп ишенем. Мен эч кимдин алдында актангым келбейт. Бул менин тандоом болду. Чечимим туура болгонуна толук ишенем. Мен эми аларды бактылуу кылуу үчүн бүт аракетимди жумшайм." Учак Бишкекке конгончо Азамат дилинде апасы менен сырдашып келди. Апам түшүнмөк деген ой ага дем берип жатты. Булар Москвадан Бишкекке кайткандан бери 1 жылдан ашуун убакыт өттү.
Бүгүн Айназик менен Байелдин чечекейи чеч. Майрамга барчудай жасанган экөө колдоруна көккө талпынган түстүү шарларды кармап, кучак роза көтөргөн атасы менен чогуу төрөткананын алдында турушат. Азыр чыгабы апам? Байел чыдабай сурады. Ооба, Бактыбек экөө чыгышат. Атам бөбөгүбүздүн атын Бактыбек койдук дейди го. Айназик инисинин сөзүн оңдоду. Үчөө бири-бирин карап жылмайып алышты. Анан капыстан Азамат төрөткананын темир кашаасынын ары жагынан өзүнө тааныш караанды көрдү. Жүзү бир аз кызара түшүп, көзүнөн жаш тамды. Эжем, деди ал, үнүн акырын чыгарып. Бир кездеги апасынын жашыл гүлдөрү бар. Ак жоолугун салынып, колуна баштык көтөрүп алып, кандайдыр бир кубанган түр менен ырыскан келе жатыптыр. Таптакыр сүйлөшүүдөн баш тартып жүргөн эжесине ал 3 күн мурун СМС жазып, уулдуу болгонун сүйүнчүлөгөн болчу. Чоң апа, Айназик ары таң калган, ары кубанычтуу үн менен кыйкырып ал тарапка жүгүрдү. Ооба, ал үчүн чоң апасы эле болчу. Ошол жашыл гүлдөрү бар жоолукчан. Мындай жоолук чоң апасында эле бар эмес беле? Басканы да оп-окшош, жүзү дагы. Башка болушу мүмкүн эмес. Чуркап жөнөдү. Эч ким күтпөгөн экен. Баары селейип калышты. Кыз болсо ырысканды карай чоң апалап баратты. Колунан түстүү шарлар жулунуп чыгып, көктү карай удургуп жөнөдү. Үнү кубанычтан дирилдеп чыккан кыз ырысканга жетип, экөө кучакташып калганча Азамат низ болуп гана тура берди. Чоң энесинин элесин унутпаптыр. Анын кызын ага окшоштурганын кара. Таң калып бүтө албай жатты. Качан гана аркадан жүрүңүз, уулуңуз менен келинчегиңизди өзүңүз алып чыгыңыз, деген медайымдын үнүн укканда гана өзүнө келе түштү. Болгула, мен азыр аларды алып чыгам. Кучакташып алып өздөрүнчө бири-бирине эзилип божурашып калган Ырыскан менен Айназик тарапты карап колун жаңсады. Анан Байелди жетелеп кубанычтуу түр менен Айсулуу менен жаңыдан жарыкка келген Бактыбекти алып чыгуу үчүн төрөтканага кирип кетти. Дал ушул учурда Бишкектеги көп кабаттуу үйдө баягы Айназиктин күрөң мамалагы терезеде отурган. Бир караган адамга бул оюнчук абдан бактылуу көрүнмөк. Ананчы, эми аны колдон түшүрбөй ойной турган дагы бир балакай ал жашаган үйгө келе жатпайбы?